إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Мына жақында эле Ашура орозосун кармадык. Ашура орозосу мусулман жыл санагы боюнча хижра айынын алгачкы айы болгон Мухаррам айынын 10-күнү болуп өттү. Барыбызга белгилүү болгондой, ушу Ашура күнү орозо кармаанын артыкчылыгы Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө аныкталып келген. Ким ошол күнү орозо кармаган болсо, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, Аллах субхана таала бир жылдык өткөн бир жылдык күнөөнү кечирет. Бул өтө чоң, эбегейсиз чоң бир артыкчылык. Мына ошол Ашура күнү эң негизги кылына турган амал орозо кармоо. Ашура күнү бул Мухаррам айында келген. Бул Мухаррам айы ушу арам айлардын катарына кирет. Бул арам айларындагы башка айларга караганда да артыкчылыгы бар. Анан бул жерде эмнени айткым келип атат? Кээ бир адамдар ошо илимсиздиктин айынан ошо Ашура күнү ошо орозодон тышкаркы болгон андан башка бир далилденбеген, такталбаган амалдарды кылабыз деп, жана ошолорду элдердин арасында жайып, шариятка каршы иштерди кылышат. Мына ошолорду эскерте кетишибиз керек. Мына ошо орозо кармаардын алдында же болсо кармап аткан күнү мага ушундай бир маалымат келип калды WhatsApp аркылуу. Анда ошондо кээ бир адамдар такталбаган маалыматтары бири-бири менен бөлүшүп атыптыр да. Мына ошону окуп туруп, анан ошого баягы кыскача токтолуп кетсек. Мындай деп келип атат да, Ашура күнү эмнелер жасалат дейт. Ал күнү үйгө аз болсо да азык-түлүк алынса, бир жыл бою үйүндө береке болот. Ошондой айтып атат. Мына жерде көрүңүздөрбү? Кеминде 10 мусулманга же бир мусулманга 10 жолу салам берилет. Ошол күнү атай. Кедейлер сүйүндүрүлөт. Ал күнү бой даарат алгандар бир жыл бою кичинекей ооруларга чалдыкпайт. Мына ушундай деп тарап 10 жолу ушул дуа окулат дейт. Мына төмөнкү дуаны. Субханаллах мил ал мизан ва мунтахал илми вал маблагар риза ва зинатал арш деп ошундай дуаны окуйбуз да 10 жолу. Ашура күнүнө таандык түшкө чейин 2 рекет намаз окулат. Ар бир рекетте, ошо 2 рекеттин ар бир рекетинде бир Фатиха сүрөсү 1 жолу, Ихлас 50 жолу окулат. Намаздан кийин ушул салават 100 жолу окулат дейт. Аллахумма салли аля сайидина Мухаммад ва аля али сайидина Мухаммад ва Адама ва Нухин ва Ибрахима ва Муса ва Иса ва ма байнахум минан набийин вал мурсалин. Салаватуллах ва саламу ажмаин деп ушундай салаватты айтасың дейт. 100 жолу дейт. Бешим жана асыр намаздарынын ортосунда 4 рекет намаз окулат. Ар бир рекетте 1 Фатиха, 2 Ихлас, 50 жолу Ихлас окулат. Намаздан кийин 70 истигфар, 70 салават, 70 жолу ла хавла ва ла куввата илля биллах алийл азим айтылат. Андан соң үммөттүн хидаяты жана кутулуусу үчүн дуа жасалат. Дуа жана ибадаттар алтын барак деген китептен алган окшойт, ушинтип таратып атышат. Өзүңүздөр байкадыңыздар. Дагы кошумчасы бар экен, Ашура тамагы дейт. Ашура күнү дагы өзгөчө бир тамак жасалат экен. Курамы 1 килограмм курамы дейт. 1 килограмм көгөртүлгөн буудай, 2 килограмм шекер, жарым килограмм нокот, кургатылган буурчак, мейиз, 1 стакан күрүч, майдаланган кургак инжир, майдаланган өрүк, жаңгак, анар, фундук, 3 даана ичке тууралган алма, 1 аз корица, 1 таңгак карагай жаңгагы, 1 таңгак карагат, даярдоо жолу. Буудай 1 күн мурун бышырылат. Нокот, төө бурчак, мейиз кечинде сууга чыланат. Эртеси өзүнчө бышырылып, суусун сүзүп алат. Бардыгы чоң казанга аралаштырып, ага абалына жараша суу куйулат. Кайындап баштаганда анжир, өрүк, алма жана шекер кошулуп, кызгылт болуп, бал түстүү болуп калганда бөлүп куюп, жаңгак, фундук, анар, мисте жана корица менен кооздоп коюлат. Бул даярдалган Ашура болжол менен 40-50 адамга жетет деп. Мына ушундай такталбаган таң калыштуу нерселерди жайып жүрүшөт адамдар.
Мына Ашура күнү өтүп кетсе дагы эмне себептен муну айтып атабыз? Анткени Ашура күнү иншалла эмдиги жылда дагы кайталанат. Кимге Алла Таала өмүр жазган болсо, ага дагы иншалла жетишет. Мына ошондойлорду алдын ала айтып, момундай динде такталбаган бидат нерселерден алдын ала биз кайтарып, элди сүннөткө туура такталган маалыматтарга ишенгенге жана туура такталган далилдүү ибадаттарга амал кылганга үндөшүбүз керек. Мына ушул жогоруда айтылганын баардыгы шариатта такталбаган нерсе. Балким шариатка, динге кирип кеткен бидат болуп саналат. Мына көптөгөн элдер ушуну түшүнүшпөй, дароо эле кандайдыр бир соцтарым аркылуу же башка бир өрлөрдөн бир маалымат келе калган болсо, ошого амал кыла беришет. Баарыбызга маалым болгондой, диндеги жаңылык иштердин, бидаттын коркунучу өтө чоң. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге Алла Тааланын динин алып келип, ислам динин түшүндүрүп, өзүнүн осуяттары менен, өзүнүн хадистери менен динди толук кылып жеткирип кеткен. Мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын осуяттарынын кээ бирөөсүнө көз сала турган болсок, ошо осуяттарында ушул динге кирип кеткен жаңылык иштерден, бидат иштерден катуу кайтарган осуяттары көп. Мына ошолордун бири Айша энебиздин хадисинде, Бухари, Муслим риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: ким ушул биздин динибизге ушу динде жок нерсени киргизген болсо, ал өзүнө кайтарылат деп атат. Жана Муслимдин риваятында болсо, ким ошо биздин динибизде биздин буйругубуз болбогон бир кандайдыр бир амалды кылган болсо, ал өзүнө кайтарылат деп атат. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Жабир аттуу сахабанын хадисинде, Муслимде келген хадисинде айтат. Муслим ушул хадисти риваят кылган, ошондо Жабир разияллаху анху айтып атат: пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо хутба кылган сайын ошо бидат иштерден, диндеги жаңылыктан кайтарып келген дейт. Ошол хадистин ичинде эмне деп айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам? Куллу бидатин далаля дейт. Ар бир бидат бул адашуу деген да. Демек, диндеги ар бир жаңылык бул адашуу болуп саналат. Бидат жаңылык деген эмне? Бул динде далилсиз ибадат кылууну бидат дейбиз да. Эгерде ким кандайдыр бир ибадаттын түрүн далили жок Куран сүннөттөн, сахабалардан келген далилдин негизинде кылбастан, кандайдыр бир такталбаган маалыматка жөн өзүнүн каалоосу менен же болбосо бирөөлөрдүн адаштыруу сөзүнө ишенип алып бир кандайдыр бир ишти кылган болсо, ошол кылып аткан ишинде, кылып аткан ибадатына Курандан, сүннөттөн жана сахабалардан келген эч бир асар далил болбосо, ошол бидат болуп саналат да. Кыскасы айтканда, ким далилсиз ибадат кылган болсо, ал бидат болот. А биз далилди каяктан алабыз? Курандан, сүннөттөн жана сахабалардын асарларынан алабыз. Мына ошентип биз динибизди такташыбыз керек. Эгерде ким далилсиз ибадат кылган болсо, ал ибадат ал өзүнө кайтарылат. Балким ал нерсе күнөө болуп саналат. Ошондуктан бидаттын коркунучу ушунда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ирбад ибн Сария деген сахабанын хадисинде, баягы кийинки заманда ушундай талаш-тартыштар болот, адашуулар болот деп анан сахабаларын эскертип, сүннөт көндөп, сахабалардын сүннөтүнө үндөп, анан ошондо бидаттан эскертет да. Ва ияакум ва мухтасатил умур фа инна кулла мухтасатин бид'a ва кулла бид'атин далала. Силер ошо диндеги кирип кеткен жаңылык иштерден сактангыла. Анткени ар бир жаңылык иш бул бид'ат болуп саналат, ар бир бид'ат бул адашуу деген да. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошого окшогон көптөгөн хадистер бар. Ошондуктан сахаба, табииндер пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын осуятын бекем кармашып, ошо динде кандайдыр бир бид'ат ишти кылып алуудан өтө сактанышкан. Жана ошондой эле сахаба, табииндердин жолун жолдоп, ахли сунна дагы ушул нерсеге чакырып, ушуну карманып келген. Бирок тилекке каршы көптөгөн эл ушул нерселерди билбей, жанагындай адаштыруу жолдоруна, бид'ат жолдоруна бат эле азгырылып кетип атышат. Ошондуктан ар бир динге көңүл бурган адам, ар бир илим талап кылуучу, ар бир мусулман эркек, аялбы өзүнүн динин так үйрөнүп,
так билип, илим алып, элдерге таза пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам калтырып кеткен таза динди кандай болсо бизге жетип келген болсо, ошондой кылып так жеткириш керек. Биздин дин эч качан алымча, кошумчага муктаж эмес. Биздин дин толугу менен бизге жетип келген. Алла Таала Куранда Маида сүрөсүндө ачык айтып атат: "Аль-яума акмалту лакум динакум." Бүгүн силерге диниңерди толуктап бердим деп. Демек, толукталган дин эч качан толуктоого муктаж эмес. Аны кемиткен да болбойт. Ошо шариатта кандай нерселер такталып келген болсо, туура далилдер менен ошону карманып эле амал кылган болсок, мына ошол иште береке бар. Ошондуктан Ибн Мас'уд деген сахаба айтат, өзүнүн айткан осуятында: "Ал-иктисаду фис-сунна" дейт, "Хайрун минал иштихади фил бида" дейт да. Үнөмдөп сүннөт кылуу дейт, иштихат кылып, көп аракет кылып, бидат кылгандан караганда жакшы дейт да. Мунун мааниси эмне? Ошо сүннөт менен далилдеген бир аз амал болсо дагы, ошону кылганың далилсиз болгон бидаттын үстүндө курулган бир кандайдыр ибадат кылып, аны көп кылганга караганга жакшы деген да. Мына сахабалар кандай түшүнүшкөн сүннөттү. Ошондо кичинекей амал болсо дагы, ошол далил менен тастыкталган болсо, ошону кылган болсо, ошондо береке бар. А бидаттын үстүндө баягы далилсиз курулган же далилсиз кылынган бидат амалдын баары тең, мунун баары тең жараксыз. Адамга гана зыян алып келет. Ошондой эле ушул сахаба башка осуятында айтат: "Иттабиу" дейт. Ээрчи эле, "Вала табтадиу." Бидат кылбагыла, "Факат куфитум" дейт. Силерге уже жетиштүү болду дейт. Силерге пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөттүү дин жетиштүү болду. Ошондо барлык нерсе камтылган деп айтып атат. Мына алар ошо сүннөттүн баркын билген, сүннөттүн даамын таткан адамдар ошо сүннөткө бекем болуп ошол нерсеге чакырышкан да. Ошондуктан адам баласы көп иш кылайын, көп жасайын деп жанталашпай, ошо кылып аткан иши далилдүүбү, тастыкталганбы, шариатка туура келеби, шариатта жок болуп калбаган, шариатта келбеген амал болуп калбасын деп, мындай этият кылып, сактанып, изденип амал кылыш керек да. Көп адамдар ошону билбестен бат эле адашып кетип атышат. Мунун ушундай бидаттардын ушу чыккан себептери аябай көп. Эмне себептен элдер ушундай бидат нерселерге, жаңылык нерселерге тез шашылып, ошолорду аткарып коюшат. Мунун көптөгөн себептери бар. Мына негизги сабак ошуга басым жасалат. Ошол себептердин кээ бирин эске келгенин айта кетели. Эмне себептен адамдар ошо бидатка азгырылып, ошо бидат иштерин кылып коюшат. Мунун эң алгачкы себеби, мына көп эле кайталап айтып жүрөбүз, бул илимсиздик. Ким илим албаса, илим деген эмне экенин билбесе, Куран сүннөттү үйрөнбөсө, бидаттын тузагына тез эле түшөт. Анткени илимсиз адам бирөөнүн жетегине кирет. Чындык менен жалганды айырмалай албайт. Кандай маалымат болуп келсе, ошону элгеп, чын төгүнүн аныктап алганга анын кудурети жок. Ошондуктан бул илимсиздик, бул караңгылык да. Көп элдер мына ушул жаатта акысашып, анан илимсиздиктин айынан ошо бидатка кабыл атышат. Ошондуктан ар бир мусулманга илимди үйрөнүү өтө зарыл. Куран сүннөттүн үстүнө сахабалардын асарларына курулган илимди үйрөнүш керек, тактап билиш керек. Ушундай бар экен деп эле сүйүнүп кетип кыла бербестен, ушундай нерсе тастыкталганбы деп андан кийин анан таап алып, аныктап алып, анан ошону кылганга аракет кылыш керек. Мына ошо илимсиздиктин айынан экинчи себепти билебиз. Экинчи себеп, ошо илимсиздиктин айынан элдер чындыкты, жалганды айырмалай албай, туураны туура эмести айырмалай албай, бирөөлөр мисалы соц тармактарда, башка жерлерде ушундай бир хадис келиптир же ушундай бир риваят келиптир десе, аны айырмалап билбейт. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атынан айтылган көптөгөн хадистер бар. Ошол хадистердин ичинде туурасы бар, туура эмеси бар, аныкталганы бар, аныкталбаганы бар. Шарият термининде даиф же сахих деп коет. Сахих деген ошо туура аныкталганы, даиф деген аныкталбаган алсыз хадистер бар. Керек болсо жалган хадистер бар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атынан айтылып кеткен. Мына илимсиз адам аны кантип аныктайт? Мына ошол себептен келсе пайгамбарыбыз айтыптыр, мынтиптир десе эле, ошого дароо ошого ишенип ошого амал кылып кетишет да. Ошондуктан
мусулман баласы эч качан уялбастан ушундай маалыматтар келсе издеш керек. Илимди адамдар кайрылып, момундай хадис барбы, момундай риваят келгенби, пайгамбар сахабалардан келгенби, мааниси туурабы, ушул адам ушундай келген хадистерди өзүнүн чакырып аткан, айтып аткан ишине, сөзүнө далил кылып атат, туура далил кылып атабы, чын эле ушул хадистер ушундай маанини билдиреби деп мына ушинтип такташ керек да. Сурап үйрөнүп, ана дароо эле келип тур деп кыла бербей. Канчалаган алсыз хадистер бар. Анан дагы ушул жерде айтып кое турган нерсе, кээ бир адамдар ошо алсыз хадистердин алсыз экенин билет, бирок атайын тарата беришет, амал кылса болот деп. Бул эмнеден чыккан? Бул ошо алымдардын, хадис алымдарынын ичинде мындай бир маселе бар. Ошо хадис даиф болгон алсыз хадистерге амал кылса болобу, болбойбу деген маселе бар да. Анан ошо көпчүлүк алымдар фазаили амал деп коет, ошо жакшы амалдарга үндөгөн бөлүмдө ушундай темада алсыз хадистерге амал кылса болот деген алымдар ушундай ойду айтышат да. Мына ошону туура эмес түшүнүп алышып, бул деген фазаили амалда келип атат, ушул хадистер, ошондуктан амал кылса боло берет деп ылгабай эле ошондой даиф алсыз хадистерди тарата берет. Алымдардын айткан максаты ал башка максатта айтышкан да. Аны билип алыш керек. Биринчиден алымдар не деп айтышкан? Ошо фазаил амалда келген хадистерге амал кылыш үчүн анын өзүнүн шарттары бар деген. Биринчи шарты, ошол хадисти эч качан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын атынан айтпаш керек, пайгамбарыбызга таандык кылбаш керек, пайгамбар айтты дебеш керек. Ушундай хадис келет экен, ушундай деп айтылат экен деп аны айтыш керек да. Анткени ал анык эмес, даиф хадис. Экинчиден, ошол хадистин даражасы өтө алсыз болбош керек. Анткени хадис илиминде хадистердин даражасы бар да. Мисалы, даифтин эле бир топ даражалары бар. Өтө алсыз болгон бар, орточо алсыз болгон болсо, алсыздыгы бир аз болгон хадистер бар. Ошо алымдар эмменде баса белип деп айтып кетишкен. Ошол хадистердин алсыздыгы өтө алсыз болбош керек деп. Бул экинчи шарт. Үчүнчү шарты бул эң негизгиси, ошол алсыз болгон хадистер шариатта кандайдыр бир өкүмдү, жаңы өкүмдү, мустахаб өкүмдү алып келбеш керек. Ошону жакшы түшүнүш керек да. Мисалы, бир даиф хадис келип, шариаттагы бир мустахаба өкүмдү, жаңы өкүмдү алып келип, мына могул ишти кылсаңар сооптуу болот деп билдирбеген хадис болуш керек да. Эгерде ошондой бир жаңы мустахаб өкүмдү алып келип аткан хадис болсо, ага амал кылынбайт. Ал ошол амал кылына турган даиф хадис шариатта тастыкталган бар экени, мустахаб экени далилденген бир өкүмдү кубаттай турган эле далил болуш керек да. Мындайча айтканда, мындай түшүндүрүп бериш керек. Мисалы, шашке намаз деп коелу, духа намаз деген бар, эртең күн көтөрүлгөндөн кийин түшкө чейин окула турган намаз. Мунун орду шариатта аныкталган сооптуу намаздардын катарына кирет. Анан дагы бир ошол хадисти кубаттаган, ошонун кандайдыр бир артыкчылыгын айткан бир даиф хадис келип калды. Өтө алсыз эмес, алсыздыгы өтө болбогон бир даиф хадис келип калды. Анан ошону амал кылса болот. Анткени эмнеге? Бул жерде ошо духа намазынын түпкүлүгү, өзөгү уже далилденди да. Ал ошол окуса мустахаб экени далилденди. А тиги алсыз хадис жөн ошону кубаттап келип атат да. Мына ушундай учурда гана амал кылса болот деген да. Эгерде бир кандайдыр бир даиф хадис жаңы өкүмдү алып келген болсо, мисалы, момундай намаз бар экен, ким ошону окуса мончай соопка жетет экен, же болбосо момундай орозо бар экен, ким кармаса ошого монча сооп берилет экен деген бир хадис келген болсо, ага амал кылынбайт. Анткени ал жаңы өкүмдү алып келип атат да. Мына ушундай нерселерди билбестен эле дароо эле аныктап эле тарата берет. Анан эмне десең, бул алсыздыгы өтө эмес, бул фадаил амалда эле келип атпайбы деп туруп, жаңы өкүмдөрдү билдирген хадистерди тарата беришет да. Мына ушундай нерседен дагы биз сак болушубуз керек. Талдап билишибиз керек. Жана ошондой эле мына кийинки себеп, ошо илимсиздиктен келген дагы бир себеп бар. Ошо бидаттын келип чыгышына себеп болгон нерсе бул шариатта келген кээ бир жалпы далилдерди далил кылып алуу да. Мисалы, шариатта Алла Таалага көп зикир кыла, көп зикир айтыла деген далилдер келген да жалпы. Анан кээ бир илимсиздер мына шариатыбызда Алла Тааланы улуктап мактоо, зикир кылуу келип атпайбы деп туруп, жөн эле зикир, шариатта келген зикирди айтпастан,
ошол зикирлерди кандайдыр бир орунга же бир заманга, убакытка же болбосо бир чектөөгө чектеп алып айтышат да. Мына момундай зикир кылсаң 1000 жолу айтсаң, же миллион жолу айтсаң, же болбосо баланча күнү айтсаң, же түкүнчү күнү айтсаң, же болбосо могул убакытта айтсаң момундай сооп болот экен деп туруп эле жая беришет. Тиги зикирди 23 жолу айт, бул зикирди 73 жолу айт, тиги зикирди 400 жолу айт. Башыбызга акыбал келип калды, кыйынчылык болду, мындайды айтсаң кутулат экенбиз деп ушундай бидаттар таратып беришет. Эмнеге мындай жок нерсени айтып атасың десе, кылып атасың десең, бул шариатта зикир айтуу бар да, бул зикир айтуунун эмне зыяны бар эле дейт. Алар түшүнбөй атат. Зикир айтканда дагы ошо шариаттын эрежеси менен айтышыбыз керек. Шариат чектеп берсе, чектелип айтышыбыз керек. Эркин айт десе, эркин айтабыз. Анан өзүнөн чыгарып эле могул зикирди момунча жолу айтсаң, момунча сооп берилет деген бул вахий менен тактала турган нерсе да. Бул Алла Таала анын элчиси тарабынан тактала турган нерсе. Ошол зикирге ошончо сооп берилип атканын биз каяктан билебиз? Бул гайып нерсе да. Ошону бизге шариат аныктап бериш керек да. Булар болсо шариатта жалпы зикир айткыла деген нерсеге таянып алып өзлөрүнүн оюнан чыгарган кошумча нерселер айта берет да. Мына бул дагы бидаттын чыгышына себеп болгон бир чоң себеп да. Көп адамдар ушуну айырмалап билишпейт. Ошондуктан дароо ушундай адамдар менен сүйлөшүп калсаңыздар, айткыла мисалы бирөө мындай зикир бар экен, ошо мындай намаз бар экенсе, кана далил деш керек. Намаз окуган менен жаман нерсеби же зикир айткан жаман нерсеби, ушул жетишүүсү же жетиштүү эмес. Ооба, эгерде сен өзүңнүн каалооң менен нафил намаз окуй берсең, кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизбей, же болбосо зикир кылсаң бир чектөөлөр жок эле, ал сага уруксат. Шариаттын эрежесине карап, баягы тыюу салынган убакыттан башка убакыттарда. Бирок өзүң бир намаз окуп атып, же зикир кылып атып, мына могу намаз окусаң, могу зикирди кылсаң, мондай сооп берилет экен, мондай болот экен, тигиндей болот экен деп шариатта жок бир артыкчылыктарды айтсаң, сөзсүз түрдө ошону далилдеп беришиң керек. Далилдеп бере албасаң, ал өзүңө кайтарылат деп ушундай гана жооп беребиз. Мына ошондуктан мына илимсиздиктин зыяны өтө чоң. Ошондуктан илим алышыбыз керек. Айрыкча ушул заманда, айрыкча азыр могу фитна заманда илимсиз адам бат эле адашууга кирип кетет. Бидаттан тышкары керек болсо, динден чыгара турган иштерди кылып, динден чыгара турган сөздөрдү айтып коюшу ыктымал. Анткени илимсиз адам туураны аныктап биле албайт. Ошондуктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисинде келгендей, илимдүү адамдар калбай калган кезде адамдар жахилдерди, надандарды башчы кылып алышат. Анан аларды башчы кылып алып туруп алардан сурашат. Суралган тиги надан башчылар болсо, илимсиз жооп берет, анан өздөрү да адашат, жана башкаларды да адаштырат деген да. Мына сурап аткандар да жахилдер, суралып аткандар да жахилдер. Баары биригип алышып, анан адашуунун үстүндө сүзүп жүрүшөт. Бул өтө чоң коркунучтуу. Адамга мындай жалпы жана байкалбаган менен мындай илимсиз чөйрөгө кирсеңиздер, илимсиз адамдар аралашсаңыздар, ушундай нерселерди аябай көп байкайсыздар да. Анан алардын ушу гапилет жүргөнүнөн баягы ушундай зээнин кейит, ошо өзлөрүнүн ушу гапилетте, илимсизде жүргөнүндө байкашпай, дүйнө менен алек болуп, же башка иштер менен алек болуп, диндерине көңүл бурбай жүрүшөт. Ошондуктан ким адашуудан кутулам деген болсо, илимсиздикти жоём деген болсо, сөзсүз түрдө илим алыш керек. Андан кийинки ошо бидаттын келип чыгышына себеп боло турган нерсе, бул адам баласы өзүнүн каалоосун ээрчип, өзүнүн кемтик акылын Куран сүннөттөн өйдө коюусу да. Кээ бир адамдар бар, шындыкты кабыл алышпай, ошо өзүнүн хавасын, өзүнүн каалоосун ээрчийт. Бир кандайдыр бир сунуш айтып же далил келтирген болсоң, туураны айтып атсаң, ошо кабыл кылбастан, жок мындай болуш керек, тигиндей болуш керек деп өзүнүн акылын өйдө коет. Курандан сүннөттөн далил алып келип атсаң. Мына бул да ошо бидаттын чыгышына чоң себеп. Анткени өзүнүн каалоосун ээрчиген адам, акылына таянган адам, ал шариатка кайтпайт. Өзү туура деп көргөн нерсени кыла берет, туура эмес деген көргөн нерсени таштай берет. Мына бул дагы бидаттын чыгышына чоң себеп да. Мына азыркы убакта андай көрүнүш көп эле болуп атат. Мисалы, кээ бирөөсү элдерди даават кылам деп
музыка менен, ыр менен, сахна менен, спектакль менен, интермедиа менен ушинтип даават кылышат. Элдерди ушундай жол менен чакырышат да. Эмнеге десең, бул музыка арам го, спектакль го мындай нерсе тыюу салынат го. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам убагында ушинтип интермедиа коюп же спектакль коюп дааватка чакыруу мүмкүн болгон. Мындай нерсе кылган бул бидат десең, жок. Бул пайдалуу болуп атпайбы? Элдерди эптеп кызыктырып динге чакырыш керек болуп атпайбы? Мунун пайдасы чоң болуп атпайбы деп өзүнүн хавасын ээрчийт да. Кээ бирөөсү муну бизнес кылып алган. Жанагынтип пайгамбардын туулганын өткөрөбүз, маулит өткөрөбүз. Көп элдер келип ошол жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянын үйрөнөт, пайгамбар жөнүндө таанышат. Жок дегенде ушул нерсени бир жылда бир жолу кылып койсо эмне зыян экен, кыла берсе болот да, биз жаман иш кылган жокпуз да деп ушинтип өздөрүнүн акылына таянып хабаларын ээрчийт. Дагы кээ бирөөсүнө Алла Тааланын жолуна даават кыл, Куран сүннөттүн негизинде даават кыл, динге чакыр, илим ал, маалыматты тактап жеткир десең, ал нерсени кылбастан кандайдыр бир адамдын жолун жолдоп алышып, даават кылыш үчүн сөзсүз түрдө 3 күнгө чыгышың керек, 40 күнгө чыгышың керек, 4 айга чыгышың керек. Ушул даана анык дааваттын жолу, мындан башка жол жок, ушул чыныгы мээнет, ушул пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын мээнети болгон деп тетир бурулат. Аларга айтса укпайт. Бул нерсе Куранда келген эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүндө келген эмес, же мазхабтарда келген эмес. Өзүң Ханафи мазхабында да деп атасың, бирок Ханафи мазхабында бул нерсе келген эмес десең, ар кандай сүйлөшөт. Кээ бирөөсү мына мунун далили баланча хадис, түгүнчө хадис дейт. Кээ бирөөсү келип алып, бул жөн эле тартипте, анан кылса эмне болмок эле деп. Тартип дейсиңби, тартип эмес дейсиңби? Ошол нерсени динге аралаштырдың, ошол нерседен сооп үмүт өтүп атасыңбы? Ошо дин жолуна чыксаң, сооп келет, жакшылык болот, Алла Таала жакшы сыйлыгын берет деп айттыңбы? Бул демек ибадат. Ибадатты далил менен кылышыбыз керек. Далилдин негизинде. Мына ошентип өздөрүнүн хавасын ээрчиген, акылдарына таянган адамдар чыгат. Мына бул да ошо бидаттын чыгышына чоң себеп. Жана ошондой эле бидаттын чыгышына себеп болгон дагы бир чоң себептердин бири бул сокур ээрчүү. Азыр көптөгөн адамдарга Куранда ушундай келген экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө ушундай келген экен, Куранды сүннөттү кармалалы, ошо менен динди жайылталы десең, баланча молдо мындай деп айтып атпайбы, баланча устаз тигиндей деп айтып атпайбы, ошолорду ээрчийм деп жооп кылат. Анан аларга айтсаң, алар деле биз сыяктуу адамдар, алар деле жаңылат, алар деле ката кетирет. Ошондуктан мен болобу, башка адам болобу, баарыбыздын кылган ишибиз, айтып аткан сөзүбүз ошо далилдин негизинде кабыл алыныш керек, далилге караш керек. Эмненин негизинде кылып атабыз, ошого карап, ошо менен далил менен ошо адамдар сөзүн таразалашыңар керек деп айтсаң дагы кабыл алышпайт. Жок, ошолорду ээрчи берем, анткени мен ошол адамдан уккам, ошол адамга ишенем. Сен эле кыйын болуп калдыңбы, сен эле билесиңби, алар билбей калдыбы деп эле ушундай сөздөрдү айтышат да болгону. Бул деме сокур ээрчүүлүк деп коет. Динде кандай адам болбосун, кандай илимдүү болбосун, ал адам ката кетириш ыктымал, жаңылыш ыктымал, билбей айтып алыш ыктымал, түшүнбөй фатва берип коюш ыктымал. Ошондуктан илимдүү деп эле ар бир сөзүн эле көз жумуп кабыл ала беребизден, ошону талдап кабыл алышыбыз керек. Тастыкташыбыз керек. Бул кайсы нерсеге таянып айтып атат деп. Мындай элде ошо илим жок болгондуктан ушундай нерсени кыла алышпайт да элдерчи. Сурай албайт. Кээ бирөөсү балким уялат, же сурайын десе, ошо сураганга да илими жок да. Кээ бирөөсү сураса, аны кагып коет. Сен далилди эмне кыласың, сен жөн эле жүрө бер да кыйын болуп кеттиң деп кээ бирөөсү кагып коет. Анткени өзү далилди билбейт да. Бул далилди суроо бул айып эмес. Балким бул биздин ислам дининдеги эң жакшы иштердин бири. Ооба, ар бир адам мисалы өзүнүн так билген маалыматын айтып аткан учурда ошо далилин эстеп калыш шарт эмес. Эгерде далилди эстебей калсаң, жөнөкөй сөз менен айтып кой. Макул, азыр эсимде жок болуп атат, тактап берейин, карап берейин, кийинкиде айтып берем деп. Бул жөнөкөй эле нерсе. Эң негизгиси элге сөз сүйлөп даават кылып аткан учурда ошо же болбосо ошо даават кылып айтаардын алдында өзүң тактап далил менен билип алышың керек.
Андан кийин айтып аткан учурда эсиңе келбей калган болсо, же чала эстеп калган болсоң, кийин тактап деле айтып коесуң. Бул эч бир айып нерсе эмес да. Мына ошону көптөгөн адамдар түшүнбөйт. Кээ бирөөсү баягы далил сурасаң, мындай кордоп аткан сыяктуу, же шылдыңдап аткан сыяктуу, же менен сынап аткан сыяктуу болуп сезишет да, андай эмес. Элдер ушу карапайым адамдар ошого көнгөн болсо, даават кылып аткан адамдар да ошого көнгөн болсо, бул ислам дининин таза тарашына чоң бир салым кошот да бул нерсечи. Мына ошондуктан ушул нерсеге жакшылап көңүл бурушубуз керек. Эч качан шариятыбызда сокур ээрчүү деген болбойт. Сокур ээрчүү бул караңгылыкка алып келет. Сокур ээрчүүнүн натыйжасында көптөгөн адашуулар жана көптөгөн бидааттар пайда болот. Ошондуктан ушундай нерседен өтө сактанышыбыз керек. Дагы ошондой эле ошо бидааттын чыгышына себеп болгон дагы бир чоң себеп бул ошо бидаат ээлери менен ахлүс суннанын карманган, ахлүс суннага чакырган, Куран сүннөткө чакырган адамдардан таалим тарбия албастан, сабак албастан бидаатка чакырган, дааваттарын бидааттын үстүнөн куруп алган адамдарга жакындап, ошолордон таалим алып, ошолордун айткандарын угуп, ошолордун жазгандарын окуган себептен дагы ошо бидаат тарайт да. Анткени сүннөткө күйбөгөн адам, сүннөткө чакырбаган, сүннөткө көңүл бурбаган, ойду келди амал кыла берген адам, бидаатчы адам, ал эч качан тактап алайын, аныктап алайын деп аракет кылбайт. Анан өзүндө жок нерсени башка бирөөгө кантип берсин? Өзүндө жок, аны башка бере албайт да. Элдин алдында тилин буудай курутуп, сүйлөп аябай көнүп алган. Мисалы, кээ бир адамдар бар, илимсиз болсо дагы аябай сүйлөшөт да. Бат эле адамдарды алдап, сыйкырлап коет. Жалганды да керек болсо чындык кылып көрсөтүп коюшат мында. Анан алар монтип изденип, чарчаганды жактырышпайт. Ойду келди сүйлөй беришет. Анан ойду келди сүйлөгөндө кээде туура айтат, кээде жалган айтат, ошентип баарын аралаштырып атып, анан элдерди адаштырууга түртөт да. Мына ошондуктан ахлүс сунна алымдары ошо бидаатчылар менен отуруп, алардан таалим алганды, алардан үйрөнүүнү катуу тыйган. Анткени адам баласынын жүрөгүнө шек алып келет, динде жок такталбаган маалыматтарды алып келип, элди адаштырат да. Анткени бидааттын коркунучу эмнеде болот? Бидааттын коркунучу адам баласы ошону туура деп көрүп калат да. Мен динде жакшы амал кылып атам, жакшы иш кылып атам деп ошого тырышып жасайт. Мисалы, жөнөкөй бир күнөө кылган адам, ал күнөөкөр экенин билет. Бирок шахватына ээрчип, каалоосуна ээрчип жасап жүрөт. Бирок өзүнүн күнөөкөр экенин билип атат. Бир күнү ал Алла Таала тобо кылып таштап коюшу чоң ыктымал да. Бидаат кылып аткан адам андай ойго келбейт. Ал туура кылып атам деп ойлоп атат да. Мен Алла Таалага жакындап сооптуу иш кылып атам деп ойлоп атат да. Мына ошондуктан бидааттын коркунучу мына ушунда да. Оңой менен адам бидаатын ташташ өтө кыйын нерсе. Оңой менен таштабайт бул нерсени. Ошондуктан ошо бидаат ээлеринен өтө алыс болуш керек. Ким Куран сүннөткө чакырбаса, Куранды урматтабаса, сүннөттү урматтабаса, ал демек ал бидаатчы. Азыркы заманда мына мурунку баягы ахлүс сунна алымдары, салаф алымдары бидаатчылардын жанына отурбагыла, барбагыла деп көп айткан болсо, ал кезде эми илим алуу ошо жанына барып, китебин окуп, жанына барып таалимин угуп илим алышчу да. Эми азыр алыстан туруп деле илим алып коюп атпайсызбы мына? Телефон аркылуу, интернет аркылуу. Демек, азыркы заманда ошо интернеттен дагы, соц тармактан дагы ошо бидаатчылардын сөзүн угуп, алардын сабактарына кулак салбаш керек. Анткени мына ушундай нерселерди бат эле киргизип коюшат да. Жакшы сүйлөп келип туруп эле бир жерден бир такталбаган маалыматты киргизип ийет, андан кийин болду. Уккан киши ушундай турбай деп амал кылып жүрө берет. Анан адам баласы ошого көнүп алгандан кийин тууралыгын билсе дагы ташташ кыйын болуп калат. Текеберлик келет. Мен ушунча жылдан бери амал кылып жүрсөм, ушинтип жүрсөм, анан бат эле жокко чыгарып коембу? Кандайчы болуп калды? Мен туура эмес амал кылып атамбы? Мага айткан баланчы молдо эмне ал деле билбей калдыбы? Сен кыйын болуп эле эми келе калды, эми сен билдирип атасыңбы деп ушундай шайтан жаман ойлорду салып, ташташы кыйын болуп калат да. Ошондуктан алдын ала ушул нерселерден сактанып, бидаатчылардан алыс болуш керек.
Жана ошондой эле ошо бидаттын чыгышына себеп болгон дагы бир иш бар, чоң иш. Ал диндеги аша чапкандык да. Шариатта голубу деп коет, фанатизм деп коет. Шариаттагы келген далилдерди аныктабастан эле өзүн кыйнап, аша чаап, шариаттын чегинен чыгып ибадат кылуу да. Ошо муну голубу дейт. Ким шариаттын далилдерине таянбаса, тактап амал кылбаса, ошо фанатизмге бат эле кирип кетет. Ал өзү да кыйналат, башканы да кыйнайт. Анан бара өзү да чарчап, керек болсо шариатта аныкталган ибадаттарды таштап коюш ыктымал. Бидат амалдар эмес. Анткени адам баласы шариаттан тышкары өзүн кыйнай берген болсо, өзүнө гана чоң зыян алып келет. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай голубудан тыйган да. Имам Ахмад Муснад хадисине келгендей, ошо силер чектен чыгуудан, голубудан сактангыла, анткени бул голубу чектен чыгуу силерден мурунку коомду талкалап жоготкон болот. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Адам баласы жок нерсени кылып өзүн кыйнай берген болсо, бир күн тажайт дагы, аны адашууга бат эле малынып калат. Ошондуктан шариатта келген баардык өкүмдөр бул адамдын баягы кудуретине жараша, мүмкүнчүлүгүнө жараша келген. Шариатта аныкталып келген болсо, ар бир адам аны кыла алат. Эгерде ким шариаттын келген мыйзамдарына, өкүмдөрүнө баш ийбей, өзүнчө бир кыйноону алып келип ошого кирип алган болсо, демек ал өзүнө оор жүк жүктөп алды. Аны көтөрө албайт бир күнү, болбосо да бир күнү алы келбей, ошол ишин дагы, анан башка да такталган иштерди да таштайт да. Ошондуктан мына ушундай нерседен өтө сактанышыбыз керек. Анткени мунун коркунучу аябай чоң. Жана ошондой эле ошо бидаттын дагы чыга турган бир себептеринин бири бул шариатта жанагы анык далилдерге эмес, шубухат деп коет, шектүү нерселерге таянып алуу да. Кээ бир адамдарга мисалы анык далилдерди алып келип, анык сүннөттөрдү көрсөтүп атсаң, ошого карама каршы бир кандайдыр бир шубухат, шектүү нерселерди алып келет. Анда мындай болуп калсачы, тигиндей болуп калсачы, анда тиги эмне болуп калат деп. Мисалы, бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылган эмес, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сахабалары, табииндер кылган эмес, алар аткарган эмессе, анда баланча молдо эмнеге кылып атат? Ошонун кылганы туура эмес болуп калдыбы? Же анын кылган иштерине созок алып барабы? Сен деле мурун кылып жүрбөдүң белең? Тигинтип жүрбөдүң белең деп далилге, ошо далил менен жооп бербестен, шектүү нерселер менен жооп берет. Момундай бир хадис бар экен го. Буга эмне дейсиң деп. Мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам туулган күнү өткөрөм дешет да. Буга далил жок экенин баары эле билишет, иштеринен көпчүлүгү. Анан эптеп өзүнүн кылган иштерин далилдеш үчүн, мисалы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадиси бар да. Биринчи күн жөнүндө, дүйшөмбү күнү жөнүндө суралат да пайгамбарыбыз. Ошо күнүн жөнүндө, орозосу жөнүндөчү. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол күнү орозого армаганын артыкчылыгын айтып, мына ошол күнү мен туулгам деп, ошол күнүн баягы орозонун артыкчылыгын белгилейт да. Бул баягы Алла Таалага жакындуу күндөрдүн бири деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол дүйшөмбү күнү улуктап айтып аткан болсо, мына бул ушул нерсе пайгамбар туулган күнүнө далил. Пайгамбар ал жөнүндө сенин туулган күнүңдү өткөрөлү, сенин туулган күнүңдү улуктайлы деп сураган жок, ошо дүйшөмбү күнү сурап атат. Мына ошол күнү туулгам деп пайгамбар айтып атат. Ошол күнү орозого армаган мындай сооптуу амал болот деп айтып атса, башка жака бурушат да. Мына ушундай шубат, шектүү нерселер да, далил эмес экенин билип атат. Эгерде ошол нерсе далил болгондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү айтып аткан адам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү амал кылат эле биринчи. Сахабаларын айтат эле, сахабалар да ошондой түшүнөт эле, табииндер дагы, 4 имам, мазхаб башчылар баары түшүнүп амал кылат эле. Алар түшүнбөгөн эч бир алым түшүнбөгөн нерсени алып келип алышып, кийинки келген бир адаш катачылык менен айтып койгон анча-мынча алымдардын сөздөрүнө таянып алып, ушуну далил кылышат да. Мына көр, ушундай нерселерди шубхат деп коет. Так анык далил алып келип атсаң, ага көңүл бурбастан, билдирбей турган же далил болбой турган нерсени алыстан алып келип чаптай беришет. Мына ушундай нерселер дагы бидатка жол ачат да.
Ошондуктан өтө сактанышыбыз керек. Ана сөзүмдүн акырында айтайын деген нерсем, мына ушул сабактан же андан башка сабактардан, башка аалымдардын сабактарынан угуп, жазган китептерин окуп жүрөбүз. Ошо сүннөттү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн кармоонун зарылдыгы канчалык деңгээлде экенин, ошо сүннөттү кармап, ошонун негизинде амал кылуунун дагы зарыл экенин да билип атабыз. Сүннөттү кармаган адам ошо бидаттан алыс болуп, туура амал кылат экенин да анык билип атабыз. Мына ушунун баары тең илимге муктаж. Ошондуктан адам баласы сөзсүз түрдө илим алып, аныктап, ыхластуулук менен үйрөнүп билиш керек. Мына ошондо гана жанагындай адашуулардан, бидат нерселерден кутулат. Жана дагы бир зарыл маселе, ушуну билип үйрөнгөндөн кийин жалкоолонбостон, сараңданбастан, соц тармак аркылуу болобу, башка жол менен болобу, жолукканда болобу, сүйлөшкөндө болобу, туугандарга, досторго, ата-энеге, бир туугандарга ушундай нерселерди айтып жеткиришибиз керек. Диндин, ислам дининин тазалыгын, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүнүн тазалыгын, дин качан гана ошо далилдин үстүндө кармалган болсо, кылып аткан ишибиз ыхластуулуктун үстүнө жана сүннөттүн үстүндө курулган болсо, ошондо гана кабыл болот экенин ошо элдерге, жакындарга түшүндүрүп, даават кылышыбыз керек. Мына телефон менен сүйлөшкөн убакта адамдар канча деген сааттап сүйлөшөт, же ошо телефонун жанында отурганда сааттап отурушат. Же бирөөлөр менен маектешкенде. Мына ошол убакыттын ичинен 5-10 мүнөт болсо дагы бөлүп, ушундай маалыматтарды айтып, диндин зарылдыгын, илим алуунун зарылдыгын элдерге жеткирип, элдердин ошо караңгылыктан нурга чыгышына, бидаттан сүннөткө чыгышына себеп болууга аракет кылышыбыз керек. Анткени ушунун баары, ушу жакшылыктын баары өзүбүздүн эле кызыкчылыгыбыз үчүн, өзүбүздүн эле даражабыз көтөрөт, өзүбүздүн эле жүзүбүз жарык болот. Алла Тааланын алдында көптөгөн сыйлыктарга жетебиз. Ошондуктан адам баласы баардык күчүн жумшап, кудретин жумшап, Алла Тааланын таза динин элге жеткиргенге аракет кылыш керек. Аллахумма салли ва саллим аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин.